Салтка айланып калган Сереп Дилмаек программасынын бул жолку коногу Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин окутуучусу, педагогика илимдеринин кандидаты Шамир Мондошов болду. Иш-чарага окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев баштаган окутуучулук жамаат, студенттер, Шамир Мондошовдун жакындары, кесиптештери, шакирттери жана үй бүлөсү катышып, агайдын бай тажрыйбасына, мугалимдик жолундагы үзүрлүү эмгегине саресеп салышты. Рахмат. Шамилдарды өз жөнүндө мен агайга жетекчи катарында эмес, урматтуу студенттер. Мен агайым жөнүндө сүйлөгүм келип атат. Себеби сиздерге окшоп, мен Шамил Насыровичти 1987 жылы ушул окуу жайга тапшыргандан баштап 4 жыл 91 жылга чейин агай сабак берип, биздин устатыбыз катарында мен агайым катарында айтайын деп отурам. Бир учурда мугалимдик кесипти тандаганыңызга өкүнгөн учурлар болду беле? Жок. Кара жумушта иштегенсизби? İşleyen ova. Спорт сиздин жакын досуңузбу? Ova жоктон башка жок. Ова. Кээде атайлап телефонго жооп бербей койгон учурлар болобу? Ова. Жубайыңызга күн же делек берип турасызбы? Ова. Бир жакка бараарда жубайыңыздан суранган учурлар болобу? Болот. Ова. Дилмаектин жүрүшүндө коноктор каарман тууралуу өз пикирлери менен бөлүшүп, анын турмуш жолундагы таасирдүү учурларын эске салышты. Мында агайдын кесиптеши Калипа Жаанбаева, курсташы Төрайым Эргешова жана шакирттери Айдың Токтосунова, Бектур Исамиддин уулу сөз сүйлөп, Шамир Насыровичтин байсалдуу өмүр сереси, билим берүүдөгү чыйыр жолу туурасында кеп козгошту. Агайдын дагы бир биз көп адамдар билбесе керек, агай эч качан сабакты отуруп өтпөйт да. Эч качан. Анан кээде агай экөөбүз жанагы азыр 5-этажда айнектерибиз жанагындай болуп калды, көрүнөт да. Анан мен катар сабак өтүп калган күнүм ага аябай эле кыйын. Себеби мен да отурмайм. Агай бүтүп айнектен карап коем, эшиктин терезесинен карап коем, отурдубу, отурбадыбы деп. Анан агай отурбай сабак өтүп аткан болот, мен да отурбай сабак өтөм ошон үчүн. Мен Шамир агайдын кесиптеши катары катыштым. Экөөбүз чогуу иштешкенибизге 40 жыл болду. Таныш болгонубузга андан да көп. Биз 1977 жылдан бери, 47 жылдан бери танышпыз да. Анан ушул 40 жылдын ичинде биз баягы окуу жайдын ысык суугуна, жакшы жаманына, ар түрдүү кырдаалына чогуу күбө болдук. Бүгүнкү күндө окуу жайыбыз кандай өзгөрүү, өсүүлөргө жеткен болсо, ошондо азыр көптүк салымыбыз бар деп ойлойбуз. Бул менен бирге алыскы жакындарынын да ой бөлүшкөн видео тасмалары көрсөтүлдү. Ошондой эле Шамир Мондошовдун бир тууганы Жамшитбек Мондошов, өмүрлүк жары Апиза Умарова, уулу Бегалы Мондошов да конок катары чакырылып, агайдын үй бүлөдөгү ордун, өзгөчө мүнөзүн, адамдык бийик сапаттарын белгилеп өтүштү. Бүгүн мен атайын чакыруу менен келдим. Ушу Шамир агайыңардын эң кичинекей иниси болом. Өзү эки эле уул калдык да. Үчөөбүз болчук. Жакшы, өтө жакшы уюштуруучуларга рахмат. Мен мурда деле билчелем, ушу бир тууган акамдын ушунчалык кадыр баркы бар, ушунчалык деңгээлге жеткен мурда эле сезчилем. Анан бүгүн көзүм менен көрүп, дагы аябай толкунданып, жакшы ойдо болдум да. Мен үчүн аябай жаңылык болду. Себеби мен сиздер агай деп билсеңер, мен ата деп билем. Күндө көрүп неме кылган үчүн бул жерде ушунча элдин арасында атамды сыйлап урматтаган аябай башкача болду. Аябай таасирлендим. Мен үчүн бул дагы да ата-энеме жакшыраак кызмат кылып, булар үчүн дуа кылып, алардын батасын алганы дагы да бир мындайча айтканда бир жаңы бир дем болду да. Иш-чаранын жүрүшүндө жакындары агайдын мыкты ырдай турганын да айтып, анын көпчүлүктүн копулуна толгон өнөрү бар экенин айтышты. Ага ылайык студенттер Шамир Мондошовдон ыр суранып, ал аккордеондун коштоосунда обон созду. Бул учур залда өзгөчө жылуу эмоция жаратып, катышуучуларды шайыр маанайга бөлөдү. Sen bilgen joksun ay, sen bilgen joksun, sen bilgen joksun. Андан соң программанын экинчи бөлүгү Шамир Мондошовдун студенттер тарабынан берилген ар тараптуу кызыктуу суроолоруна тамаша аралашкан таасирдүү жооп берүүсү менен уланды. Мыкты суроолорду берген студенттерге агай ыраазычылык билдирүү менен түрдүү белектерди тартуулады. Ошондой эле кесиптештери жана уюштуруучулар тарабынан да белектер тапшырылды. Качтан дайым байшон кайда иштетти? Келебиз, кол жакпайбыз агай. Алга белек алган. Алага жашыл болгон үчүн көпчүлүгү
сыйлайт болчу да, согуштун ветераны деп. Жакшы ок, Шамир агайдын маған жөнөкөйлүгү, анан дагы ар бир сөзүндө тамашакөй менен сүйлөгөн сөздөрү жакты. Агайдын ушундай бир педагогикага деген, мугалимдик кесибине деген сыймыктануу экенин көрүп, мен өзүм дагы ушундай педагогикага тапшырганыма сыймыктандым жана мындан ары да ушул агайдай жакшы ийиттерге багындырууга аракет кылам. Бүгүнкү мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулган сереп дилмаек мага абдан жакты. Эмнеси менен? Суроолор так, кыска, нуска, анан мен да мүмкүн болушунча, күчүм жетишинче ошо суроолордун мазмунуна, маанисине карай жооп берүүгө аракет жасадым. Бул жөрөлгө мындан ары да уланышына тилектешмин. Белгилей кетсек, аталган иш-чара келген конуктун ийгилигине сереп салып, аны үлгү катары көрсөтүп, каармандын өмүр жолу менен болочок педагогторду таасирлентүү, аларга багыт берүү максатында окуу жайдын 100 жылдык мааракесине карата колледждин мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулду. Шамил Насырович ошол өзүнүн иштеген мезгилинде өзүнүн тактыгын, педагогикалык кесипке болгон чеберчилигин, кесипкөйлүгүн көрсөтө алды. Мына ошонун агайынын ушундай жакшы сапаттарын алып үйрөнсүн, биздин студенттер ошодон үлгү алсын деген ойдо биз Шамил Насыровичти тандап алдык. Айданек Сагынбек кызы, Эрнест Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.